Өзгөчө бизде Баткенде коңшулаш Тажикстан жана Өзбекстандан лимон келет. Басы өтө деле кымбат эмес. Лимон килограмм канча болот? Килограмм 300 сом. Мына ушундай сон лимондорду килограммын 100 сомдон сатып алса болот экен. Помидор менен бадыран канча турат? Экөө тең килограммы 100 сомдон, А мына сон кыпкызыл алмачы? 40 сом. Килограммы 40 сом. Мына ушундай сон жергиликтүү эле алма бул. Өзүбүздүн Баткендин алмасы, басы 40 сомдон турат. Бул жашыл алмачы, сибирян. Жашыл аябай ден соолукка пайдалуу алманын басы учурда базарда 30 сомдон. Содаңыз кандай болот? Баткендин элинин өзгөчө айырмасы баягы канчалык кыйын болбосо дагы Кудайга шүгүр деген аябай жакшы сөзүбүз бар. Мына анар канча турат басы? Анар мына ушундай сонун даналар, чоң-чоң анар. Мунун басы 100 сом турат. Мындай кызыл болгары салатка басы 250 сомдон. Бирок пайдалуу мынанда кызылча бар экен. Кызылча канча турат? Килограммы 40 сом. Ошондой эле бул жерде алма 10 сом деп жазылып турат. Ошол эле жашыл алма 10 сом. Эмнегедир базарда ыйлап тургандай алманын алуучулары жок. Жашыл чөптөр канчадан турат? Зелендер болсу 10 сомдон. Мына кыш мезгилинде зелендер 10 сомдон сатып алса болот. Бирок жана мен айтып кеткендей, Баткендин эли өзгөчө. Кудайга шүгүр, баары жакшы деген сөз аябай бизге мындай айтып келет да. Жаны кыйналып турса деле кандайсың деген суроо берсе, биздикилер жакшы, Кудайга шүгүр деп жооп берет. Ылайым эле жаңы жыл алдында эмне демекчибиз? Жакшы болсун баары, элибиздин жашоосу оңолсун деген гана тилектерди айткыбыз келет. Демек жалпысынан бир үй бүлөгө 100 сомго банан, 80 сомго анар, 100 сомго мандарин. Негизинен мына ушундай сонун даамдуу витаминдүү мөмө-чөмөлөрдү бир 500 сомго үйгө жаңы жылдык столго сатып алса болот экен. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө жаңы жылга өзгөчө белектерди, шириндиктерди белек кылабыз. Даяр белектер барбы? Даяр жасалган белектер орточо менен мына жерде атайын жасалган белектер бар экен. Басы 100 сомдон турат. Эгерде ушундай кичинекейлерди кубантабыз десеңиз, Баткендин ушундай дүкөндөрүнөн 100 сомго Аяз атанын куржунуна белек сатып алсаңыз болот. Эгерде үйдө салат жасаганга убактыңыз болбосо, мына ушундай салаттардын деле түрү сатылып атат экен. Салаттардын басын айтып коебузбу эжеке? Мына кадимки эле оливье салаты 50 сом 100 граммыбы? Бир чынысы 50 сом бардыгыбы? Демек мына ушул бардык эле салаттардын түрү бир чынысыны 50 сомдон сатып алсаңыздар болот экен. Албетте азыркы учурда жаңы жылдык столго сөзсүз түрдө ар бир үй бүлө, кичинекей үй бүлө эт сатып алат. Азыр биз Баткен касапканасына кирдик. Негизинен бизде уй эти, кой эти жана эчки эти сатылат. Саламатсызбы? Майрамыңыздар менен келе жаткан. Бул эт канча турат уй эти? 1 килограммы 300 сом. Майрам алдында сода кандай болот? Нормально. Жакшы эле өтүп атабы же? Элдер байрамсыз болуп атат, өтпөй атат дейт го. Эт жакшы өтүп атабы? Эт жакшы өтүп атат. Бул негизинен мына уйлар жергиликтүү уйларбы же башка коңшулуу уйлар? Баткендин балы, Кой этиңиз канча турат? Койдун эти? 350. 350 сом. Куйрук? 350. Куйруктун килограммы деле? 350. 300. Боорчу? Боор 200. Боордун килограммыны 200 сомдон сатып алса болот экен. Эгерде уйдун майын бөлөк сатып алсачы, май канча турат килограмм? 150. 150 сомдон. 1 килограмм уй эти 300 сом, койдун эти учурда 350 сом.
мына жазылып дагы турат экен. Арзандатып да бересиздерби же канча сомго түшүп арзандатып бересиздер? 300 чейин түшөбүз, 300. Демек бул жазууну эле карабай, келип кичине соодалашсаңыздар, касапчылардын маанайы жакшы болсо, канча сомго чейин түшүп бересиздер? 300 сомго чейин. 270ге чейин. Ой, 300-350 сомдон сатып алса болот. Рахмат. Азыркы учурда өзгөчө Баткенде акыркы жылдардан бери нандардын түрү дагы көбөйүп, набайчыларыбыз дагы түрдүү сон нандар жабышып калды. Үйдө нан жаппаган келиндер үчүн дагы базарда ушундай сон нандар сатып алса болот. Нандардын баасы канча турат эже? 15 сомдон 20 сомго чейин. Демек бул нан мына ушундай эле сонун нан, бул 20-25 сом турат. 15 сомдук наныңыз кайсыл? Мынандай нандарды, таттуу ушундай токочторду 15 сомдон сатып алса болот. 20 сомдук наныңыз кайсыл? Мына албы, мына ушундай эле нанды 20 сомдон сатып алсаңыздар болот экен. Ошол эле учурда жергиликтүү мындай бөлкө нандарды жапкан дагы бар. Бул нан канча турат? Бул дагы 20 сомдон сатып алсаңыз болот. Рахмат, соодаңыз болсун. Соодаңыздар кандай быйыл? Майрам алдында кандай болуп атат? Жакшы элеби же анча сузбу? Жакшы эле. Жакшы. Чөмөлөрдүн баасы бул жерде курма, бул каяктын курмасы? Өзүбүздүн эле Баткендин айланасындагы Кадамжай районунда өстүрүлгөн курманын баасы болгону 20 сом турат экен килограмм. Аябай таттуу. Демек 1 килограмм курма. Банандын баасы канчадан килограммы? Штук. Bir штук банан 20 сомдон турат, Мандариндин баасы 100дөн. Анар каяктан келет? Анар Өзбекстан. Өзбекстанда мынандай даамдуу анарларынын килограммы болгону эле 80 сомдон турат. Алма бул местный алмабы? Местный. Канча турат? 15 сом. Банан кажына бар? Бул алма 15 сомбу? 15 сомдон алма сатып алсаңыз болот, витаминдүү. Бул алмачы? 40 сомдон. 40 сомдон. Ананастын 1 штугу? Ананастын 1 штугу 170 сом турат. Мынанда сонун үсөн жүзүмдөр турат. Бул жүзүмдөр Өзбекстандан келген. Жүзүмдөрдүн баасы канча? Сонун жүзүмдөрдү мына ушул кыш мезгилинде жаңы эле үзүлгөндөй жүзүмдөрдү 80 сомдон Баткен базарынан сатып алсаңыз болот. Киви канча турат? Помидор? Помидордун килограмм 80 сом. Бул парникте өстүрүлгөн помидорбу? Парник. Каяктан келди? Өзбекстандан. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Мандарин, чет өлкөдөн келген мандарин, ананас, киви алгандан көрө өзүбүздүн мөмө-чөмөлөр аябай арзан жана даамдуу экен. Жүзүмдү 80 сом, курма 20 сом, алманы болсо болгону 15 сомго сатып алса болот экен. Анардын баасы 80 сом турат. Ошол эле учурда мына капустачы, каре капустасы. Бул капуста салат үчүн иштелүүчү мынандай капусталар дагы турат. Мунун дагы баасы килограммы? Килограмм 30 сом. Айтсаңыз, бүгүн соода кандай болуп атат майрам алдында? Майрам алдында соода жакшы эле. Жакшы эле болуп атабы? Жылга былтыркыга караганда быйылкы соода кандай? Былтыркыга караганда быйыл сузураак. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуздар? Элде акча жокпу? Элде акча. Быйыл жаңы жыл болбойт дешеттир. Эмнеге болбойт деп атат? Эл ошентип атат. Үйгө демек мындай алып аткан алуучулар деле аз экен да, Аз экен. Былтыркыга караганда мына мөмө-чөмөлөрдүн баасы кандай? Арзанбы же кымбат? Караганда арзан. Былтыркыга 1 килограмм помидор 150 сомго сатылат. Быйыл 80 сом. Былтыркыга караганда 2 эсе арзан болот. Чоң рахмат. Соодаңыз болсун анда. Мунун баарын сатып бүтпөсөңүз эмне болот мына банандар мисалы? Банандарды сатып алсак, түгөбөй калсачы? Түгөнүп калар. Ийгилик, соодаңыз болсун анда. Азыркы учурда Баткен базарында деле мындан баякыда эле айткандай, бышырылган борсок каттамаларды дагы эгерде үйдө убактыңыз болбосо сатып алса болот. Каттаманын баасы канча турат? Мына ушундай сонун каттамалардын баасы 50 сомдон турат экен. Мына борсокчу?
Канча? Bir штугу 10 сомдон турат. Нандардын баасы канча сомдон башталат? 15, 20, 25, 50 сом. Эң кымбат наныңыз 50 сом. Кайсыл нан ал? А бул нан каяктан келет? Баткенде эле жазабычы, Өзбекстандык бул? 50 сомдон бул Өзбекстандан келген нандар да барбы? Бул өзгөчө. Мындай Өзбекстандан патыр нандар да келет экен. Мунун баасы канча турат? 50 сом. Нандардын дагы түрүнүн азыр Баткен базарынан таап сатып алсаңыздар болот. Албетте жаңа жылга сөзсүз түрдө бизде үйдө майрамдык аш жасалат. Ал эми майрамдык аш болуш үчүн Баткендин эң жакшы популярдуу ак турпак күрүчүн сатып алабыз. Ак турпак күрүч канча турат килограмм? Эң жакшысы. Кайсы күрүчүңүз? Бул быйылкы эле күрүчпү же эски күрүч? Эски, быйылкылары 100 болду. Демек, жакшы күрүчтү 110 сомдон сатып алса болот, килограмм. Дагы канча сомдон? Мына күрүчтөрдүн баасы канча? 90дон бар, 100дөн бар, 110дон бар. Бул күрүчтү тандаганда кантип тандаш керек? Кайсы күрүчтү мисал билбеген адам жакшы аш болуш үчүн? Адам мисалы антип көрсөңүз, мындай эң биши күрүчтөн бар, бирде мындай ак бөлөк болот да. Көрдүңүзбү? Тоголук ак бөлөк болот. Анан мына 90 сомдуктар экинчи сорттогулар булар андай эмес, ак бөлөгү жок мында. Жок мында. Көрдүңүзбү? Жок. Демек, ак бөлөгү бар күрүчтүн эмнеси менен айырмаланат? Ал эмне суу көп кошулабы же? Көтөрөт 2000 сууду 2000 куясыз, анан нарыгы 1000 сууду аз жейт да. Бул демек айырмасы эле сууну көп көтөрөт. Бирок нарыгы 90 сомдуктар даамы жок. Даамы жок. 110 сомдон алса, жакшы даамдуу күрүч сатып алат экен, Бул ак турпактын жайдары күрүчпү ошондо? Жайдары, биши жайдары күрүчү да. Чоң рахмат, мына ушундай. Савиздин баасы канча турат? 20 сом. Килограмм 20 сом. Түрпчү? Түрп дагы 20. Сары савиз менен бизде Баткенде өзгөчө сары савиз менен аш демделет. Сары савиз канча турат? 20 сом. Баасы 1 килограммы 20 сом. Аштын азык түлүгүнүн бааларын билдик окшойт. Эми эгерде сиздер дасторконго мындай кургатылган мөмө жемиштерден коем десеңиздер, анын дагы түрү бар. Саламатсызбы? Бааларын айтып койбойсузбу? Бадам, эң арзан бадамдын баасы канча сомдон канча сомго чейин? 350 сомдон 600 сомго чейин. 350 сомдон 600 сомго чейин бадам. Мистечи? Мистечки 500дөн 1100ге чейин. Мына ушундай. Мыналар 500. Мистелер 500 сом. Булар негизинен кайсыл жактан келет? Мына лөкө Иран, мына Ирандыкы, мына турецкий, мына местный. Жергиликтүү Кыргызстандыкы? Мына экөө местный. Мейиздердин баасы канча турат? Мейиздер 150 сомдон 350 сомго чейин. Эң жакшы мейизиңиз кайсыл? Мына. Мейиздер негизи каягынан келет? Тажикстандан чыгат. Мейиздер Тажикстандан чыгат, Мына курулган нокот деп азыркы учурда аябай популярдуу болуп баштаган нокот дагы бар экен. Бул канча турат баасы? 200. Бул каяктан келет? Тажикстандан келет. Ошол эле учурда дагы башка кургатылган инжир, кара өрүк сатып алсаңыздар болот. Келдик. Биздин эң мактанчу Баткендин эң даамдуу баягы сникерс деп аталган өрүгү кайсыл сизде? Мына экөө. Булар дарыланганбы? Бири дарыланган, мына дарыланбаган, ол аз мас. Канча турат? 250дөн. Килограммы 250 сомдон сатып алсаңыздар болот өрүктөрдү. Бул 100дөн эмнеге? Бул сорту бир элеби же? Бирдей эле салмайдараак. Азыркы учурда соода кандай болуп атат? Мындай сука кургатылган өрүктөр кайсы мезгилде жакшы өтөт? Той маалда да эми, азыр сезон унча жок го. Майрамга жаңы жылга негизинен албай атабы? Жок эми да, Кудай калса. Анча соода кандай болуп атат негизи? Соода жакшы эле, Кудай. Жакшы эле. Былтыркыга караганда быйыл майрам алдында соода кандай? Быйыл алы унча неме боло элек. Мына биз Баткен шаарындагы эң бир белгилүү
дүң сатуучу магазиндердин биринде, дүкөндөрдүн биринде жаңы жылдык столго эмнелер керек болот. Жөнөкөй эле 3-4 балалуу үй бүлөгө, кичинекей үй бүлөгө жаңы жылдык столго азык-түлүктүн баасы, дасторкондун баасы канча сом болот майрамдык. Мына ошол баасын азыр эсептеп көрөбүз. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле жаңы жыл эч качан оливье салатысыз өтпөйт. Оливье салаты үчүн албетте бизге колбаса керек. Саламатсызбы? Колбаса канча турат сизге салаттын колбасасы? Оливье салатына. Кандай колбасалар бар? Көрсөтсөңүз колбасаларды. Ошолорду көрсөтсөңүз. Бул жерде колбасалардын түрү бул колбаса Тажикстандан, Бул Тажикстан колбасасы. Мунун килограммы же болбосо ушул эле палкасын эсептейли. Канча сом турат? Палкасы 60 сомдон. Бул тегерани 350 сом. Ошондо бир палкасы 170 сомдун тегерегинде. Демек бул колбаса 60 сом, жана бул 170 сомдон турат ушул палка. Көбүнчө кайсы колбаса көбүрөөк өтөт бизде? Көбүнчө салатка бизде Тажикстан колбасасын алат. Себеби баасы арзан болот да. Арзан болгон үчүн элеби же кандайдыр бир даамында жагат дешеби? Арзан болгон үчүн. Арзан болгон үчүн, Мисалы силер бир күндө көбүнчө кайсыл кандай товарлар көбүрөөк сатасыңар? Арзаныраакпы же? Азыр көбүнчө арзан сатабыз да. Демек оливье үчүн биз көбүнчө оливьеге ушул колбаса алынат, Демек 60 сом турат. Келиңиздер 60 сом эмес. Мисалы биз сапаттуу салат кылайлы десек, 170 сомго бир колбаса сатып алайлы. Эми бизге сыр керектелет. Сырыңызды көрсөтсөңүз. Ошол эле учурда бул жерде торттор. Азыр биз сырды бул сыр. Бул сырдагы бизде 2 тур сыр бар. Мына бул Тажикстанды, мына Кыргызстанды. Килограммы канчада? Килограммы 250 сом, 350 сом. 100 сомго айырмасы бар. Демек бир сыр сатып алсак, бул бирөөсү канча сом болуп калат? 80 сомго болот. 80 сом колбаса менен сырды алдык. 170 сом, 80 сом болду. Эми бизге майонез керектелет. Майонез негизи Кыргызстандын чыккан майонездер сатылса керек, же Тажик Республикасынан келген майонездер барбы? Жок. Майонез канча сом турат? Мына жерде нежный, 3 желания, парижанка бар экен, 3 түрү. Канча сомдон? 70тен 100дөн. Биз орточо 70 сомдук майонезди сатып алабыз. Бир үй бүлөгө берип койсоңуз, 70 сомдон майонез. Оливье салаты үчүн азыр бизде колбаса, майонез, анан бизге жашыл горох керек. Жашыл горох канча турат? 2 кг бар. 140 сом, 180 сом. Демек 40 сомдуктун эле алып көрөлү. 40 сом. Дагы эмне керек? Бадыран керек. Туздалган бадыран. Туздалган бадыран канча турат? 70 сом. Туздалган бадыран 70 сом. Жумуртка кошобуз. Буга 10 дана жумуртканын баасы 70 сом, орточо баасы. Орточо баасы 70 сом. Ошондо эсептесеңиз? Так, сиздики ошондо 170 сом колбаса, 80 сом сыр болду, 70 сом майонез, 40 сом горох, 70 сом огурцы, 70 сом жумуртка. 500 сом менен мына бир орточо үй бүлөгө сонун жаңы жылдык оливье салатын жасап алса болот экен. Демек бизде оливьеге 500 сом кетти. Эми бизге жаңы жылдык стол үчүн кандайдыр бир соктор керек, Соктордун кандай түрлөрү бар? Соктун бизде 5-6 тур бар. Канча сомдон турат? Канча сомдон канча сомго чейин? 30 сомдон 100 сомго чейин. Ушул эле учурда Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан кайсыл сок арзан? Арзан сок Тажикстан. Канча сом турат? 25 сом. 25 сомдон. Мына бул соктор бизде ушул сок көп өтөт дасторкондорго же кандай? Кайсыл мезгил? Казакстанга жакшы өтөт, нектар. Нектар ал канча турат? 40 сомдон баасы. 40 сомдон, Кыргызстандыкы барбы бул жерде? Любимый канча? 55 сом. Анда биз бир любимый алайлы, экөөнү алайлы. Эки любимый алайлы. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан сокту алып көрөлү патриоттук сезим менен. Демек бизге дагы эмне керек? Бизге мандарин канча турат? Мандарин килограммы 100 сомдон. 2 килограмм мандарин алайлы. 200 сом. Банандан бир 10 штук алайлы. Канча болот 10 штук? 200 сом болот. 200 сом болот.
дагы бизге эмне керек? Тортторуңузду айтсаңыз. Торттун бизде 3-4 түрү бар да. Кыргызстандыкы, Тажикстандыкы бар. Тажикстандын торттору канча турат? Булар, канча турат? Булар 200 сомдон. 200 сом мына чоң торт турат. Ну 200дөн, 250дөн Стамбул. Булар Тажикстан, Кыргызстандын тортту 250дөн, 300дөн чоңдору. Чоңдору 300дөн. Ошондо кайсыл торттор арзаныраак турат? Арзан кеткен, но Тажикстан торт жакшы кетет. Жакшы кетеби? Бир күндө канча штук сатып атасыңар майрам күндөрү азыр? Азыр 20 да сатабыз. 20дан. Чоң рахмат. Демек биз бир Кыргызстандын эле тортуна дамы боюнча кайсыл торт жакшы? Дамы боюнча Кыргызстан жакшы. Кыргызстандык. Анда биз бир торт алайлы. Канча сом болду? 250 сом. 250 сомго бир торт алайлы. Эми эсептейбиз. Анан 1 килограмм шириндиктерден алайлы, конфеттерден. 1 килограмм бул жерде. Мына жерде пряниктер бар экен. Булар Баткенден чыккан пряниктер барбы өзүбүздүн жергиликтүү? Кайсылар? Булар канча турат? Килограммы 60 сомдон. Килограммы 60 сомдон. Дамы кандай? Свежий эле турат, аябай. Баткендин пряниктерин алсак болот. Анда 1 килограмм пряник алайлы, Баткендин. Бир пакет Баткендикин алайлы. Карталары 50 сом. Андан кийин биз дагы вафлилер, печеньялардан жок, Баткенден чыккан. Баткенден чыккан печенье жок. Жок. Жумурткалар каяктан келген? Оштун жумурткалар. Ошол эле жерде Баткенден да фермалар бар, Баткенден жумурткалар деле баасы бирдей элеби же? Бирдей эле. Конфеттердин баасы мына вечер деген конфет аябай жакшы көрчү элек, жаш мезгилден бери. Канча турат баасы? Рахаттын конфеттери 200 сом. Анда 200 сомго биз 1 килограмм конфет алайлы. 1 килограмм конфет алайлы. Ооба. Ошондо бизге жаңы жылдык столго азырынча шириндиктердин баасын эсептеп берсең, торт, салатыбыз даяр. Ошондо эсептеп берсең, так, биздин салатыбызга болгон бар 500 сом болду. 110 сомго сок кошолу. 200 сом конфет кошолу. 250 сом сок кошобуз. 50 сом пряник кошобуз. Так, 200 сом мандарин, 200 сом банан. 1510 сом. Бул азыр шириндиктер менен соктор менен кошулуп болду. 1510 сом. 1000 сом шириндиктер болду. Анан айран деле алып коелук 2 литр. Канчадан турат бул өзүбүздүн жергиликтүү айрандар? 40 сомдон 80 сом, 80 сом. Ошондо бизде жалпы суммасы 1590 сом. Албетте жаңы жыл күнү өзгөчө бир салат майларын, анан ушундай өсүмдүк майлардын баасын дагы айтып кетсеңиз, мисалы 1 литр май алайлы, майрамга атайын. 1 литр майдын баасы 80 сом. Өсүмдүк май жалпысынан. Майлар кай жактан келген майлар булар? Майлар Доня деген май Казакстандан келет. Булар Кыргызстандан чыккан. Кыргызстандыкы Шедра элета бул семечка май экен, өсүмдүк майлары. Баткенден чыккан майлар барбы? Баткенден чыккан майлар бар. Пахта май, Пахта май бар. Пахта май менен өзгөчө биздин Баткен күрүчүнөн аштем деген таттуу болот. Мына бул 3 литр турат, Бул канча? 200 сомдон. 200 сом. Республика Кыргызстан. 3 литр май 200 сом. Ооба. Баткендин май. Баткендин май. Мына ушундай Баткенден пахта май, Баткенде чыгарылган май бул 200 сом турат экен.